5 маал намаз окуган бала экен. Борончу Кудайбергенов аны өлдү деп жазган жигит менен баарлашты. Куудул Борончу Кудайбергенов өлдү деп жалган маалымат таратты делген Марлен Жолдубаев Куудулдун өзүнө байланышка чыкты. Бул тууралуу Борончу Кудайбергенов 7-каналга берген маегинде айтты. Сиздин маалыматты чыгарган мен эмесмин, кечирим сурайм деп чалды. Өзү 5 маал намаз окуган, абдан адамгерчиликтүү, бирөөгө кыянатчылык кылайын деген ою жок экен. Мекенчил футбол боюнча Кыргызстандын курамасында ойногон спортчу бала экен. Менин атыман бирөө фейк аккаунт ачып, мени жаманатты кылайын деген экен. Менин абалым сиздикинен дагы жаман болуп турат. Канча адам билбей каргап жатат деди. Мен ага видео кайрылуу жасап элге кайрыл дедим. Марлен Жолдубаев жалган маалымат тараткан чыныгы жүздү табуу үчүн укук коргоо органдарына кайрылганын Борончу Кудайбергенов кошумчалады. Булак Назарнюс чекиткейжи. Балбак Төлөбаев: ыйык күмбөздүн жанында турам, уурдабайм, уурунун колун кесем. 5 августта өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев Тоң районунда жайгашкан Кыршейит мемориалында улуу үркүндө курман болгондорду эскерүү аземине катышты. Облус башчы өз сөзүндө 1916 жыл Кыргыз тарыхында эстен кеткис кайгылуу кара так экенин айтып өттү. Мына ата-бабаларымдын күмбөзүнүн жанында турам, уурдабайм, уурдатпайм, уурунун баарынын колун кесем, баары адилеттүү болот деди. Булак элдик чекит медиа. Бизде бир дагы маңыздуу, келечектүү, максаттуу, түпкүлүктүү саясий партия жок, дейт саясаттануучу профессор Алмазбек Акматалиев. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Бизде бир дагы маңыздуу, келечектүү, максаттуу, түпкүлүктүү саясий партия жок экен. Ошол үчүн партиялык тизме деген түшүнүк бул жөн эле алдоо. Бул жабык акционердик коом, партия эмес. Партиялык тизме бул көз боемоочулук, бул партиянын атын жана затын жамынып алып, бийликке ар кандай саясий эмес топтордун келишин шарттаган шайлоо системасынын курмандыгы болуп жаткан жокпузбу? Партиялык тизме саясий партияларды түптөөгө шарт түзөт деген негизги жүйө ишке ашпай жатпайбы? Бала кезде мушташуунун 2 түрү бар эле. Бирге бир, один на один, анан топко топ, шобла на шоблу. Ошол шобла на шоблу эле болуп аткан жокпу бизде? Улам бир партияга бириге коюшуп, кайра чачырап, бири-бирине нааразы болуп, кайра 3 партияга секирип жаткан процесстерди көрүп жатып ошондой ойго келдим. Кечирип койгула. Партиянын бул иштерге кандай тиешеси бар? Себеби шайлоого партия эмес, шоблалар бара жаткан жокпу деп жазды Акматалиев. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков кол койгон мыйзамга ылайык быйыл парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Булак Барометр чекиткейжи. Шайлообек Атазов: Бектур Асанов даарат алып, мечитке барып намаз окуп олтурсаңар эле жакшы болмок. Шайлоого жакын Окей Google'дан пайда боло калган Бектур Асанов бир нече күн мурун социалдык тармак аркылуу учурдун кошогун айтып чыкты. Кошокто бийликке сын, айрым партияларга акыл айткан. Тилекке каршы Бектур Асановдун кезектеги жана катардагы кошогу анча элге жага берген жок. Анын болуп өткөн жоругуна белгилүү инсан Шайлообек Атазов төмөнгүчө жооп берди. Бектур Асанов Жалал-Абадта 2010 жылы ашынган улутчул сепаратист Кадыржан Батыровго кошулуп алып, анын түзгөн планы менен эл арасындагы бузукуларды согушка үндөп, сепаратисттерге дух берип турган. Аз өтпөй кылымдар бою динди да, базарды да бир болгон кыргыз-өзбек элинин ортосунда согуш чакырып, от жагылышына себепчи болгон. Жалал-Абадта кан төгүлүп, канчалаган өмүрлөр кыйылды. Бул нерсе Ошто уланып, канчалаган энелер балдар аталарынан ажырап калды. Жаш жигиттерибиз ошол кандуу окуя себеп болуп, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек энелерин, жакындарын сыздатып кете берди. Биздин спорт залда машыккан 2 окуучум окко ушту. Мен ал кезде шаардык кеңештин депутаты элем. Шаарда кан суудай акты. Канчалаган үйлөр, жайлар, дүкөндөр, кафе, ашканалар заматта гүлгө айланды. Ичендеген мекендештерибиз үй жайсыз калды. Биз эки элди ынтымакка чакырып, ок аралап жүрдүк. Булар болсо ошондой кыл чайнашкан кыйын кырдаалда кресло үчүн баарына кайыл болуп, Кадыржан Батыровдор менен кучакташып согуш чыгарышты. Ошол кезде Бектур аканын колдоочусу, кудачасы Роза Отунбаева эле.
Бүгүн социалдык тармакта сепаратисттердин карегинен тең айлангандар герой болуп президентти сындап, шарт коюп чыгыптыр. Шайлоо жакындаса эле кээ бир адамдар ооруп калат окшойт. Шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дегендей. Угушубузга караганда Бектур Асановдун артында Америкадан келген баягы эле бузар долбоорлор турганы айтылууда. Балким бул сөз да чындыр. Ал артын бир карабай президентке асылып жатат. Деги өзү Бектур мырза эл үчүн эмне жумуш аткарды? Жээнбековго окшоп журт аралап, ак халат кийип, оорлуу адамдардан кабар алдыбы? Өткөн күндү унутпа, ал келечектин сабагы дегендей. Бектур Асанов жакында президенттин айкөлдүгү менен камактан чыккандыгын унутуп калган чамасы, деди Шайлообек Атазов. Ага кошумча Райымбек Матраимовго асылып жатат. Бектур Асанов Райымбек Исмаилович элге кылган иштеринин бирин кыла элек. Ушундай популист саясатчылардан эл тажады. Ушулар качан кетет саясаттан? Акырында айтарым, Бектур мырза, силер жакшы даарат алып, мечитке барып намаз окуп олтурсаңар жакшы болмок, деп кошумчалады Шайлообек Атазов. Булак Назарнюс Чекиткейji. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов бүтүн Кыргызстан менен шайлоого аттанды. Жапаров Садыр Нуркожоевичтин адвокаты, Мекенчил партиясынын мурдагы мүчөсү Шарабидин Токтосунов бүтүн Кыргызстан саясий партиясына келип кошулду. Бул тууралуу ал өзү социалдык тармак аркылуу билдирди. Токтосуновдун айтымында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров партия парламентке барып калса, Садыр Жапаровду мыйзамдуу жол менен бошотууга аракет жасай турганын маалымдаган. Адвокат партиянын тизмесинде 1-ден 15-ге чейинки сапта турарын кошумчалап кеткен. Булак Назарнюс Чекиткейji. Дмитрий Медведев мигранттарды өлкөгө киргизүүнү татаалдаштырууну сунуштады. Орусиянын мурдагы премьер-министри жана Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев эмгек мигранттарын Орусияга киргизүү тартибин өзгөртүүнү сунуштады. Ал Орусияда ишке орношо алаарын тастыктаган. Маселен, иш берүүчү менен түзүлгөн келишимди көрсөткөн мигранттар гана чек арадан өткөрүлүшү керек деп эсептейт. Медведев Коопсуздук кеңешинин жыйынындагы билдирүүсүндө Орусиянын Элдик чарба академиясынын баяндамасына шилтеме жасады. Академиянын окумуштууларынын маалыматына караганда, пандемиянын кесепетинен улам Орусиядагы мигранттардын 40%га жакыны жумушсуз, экономикалык жактан оор абалда калышты. Медведев мунун кесепетинен кылмыштуулук өсүшү мүмкүн экенин белгилеп, июль айында Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаарларында, Мурманск жана Амур областарында чет өлкөлүктөр аралашкан кылмыштар көп катталганын тактады. Мына араб өлкөлөрүндө иш берүүчү чет өлкөлүк жумушчуларынын аракеттери үчүн толугу менен жоопкерчиликти өзүнө алган чечим бар. Бул өтө катаал чара. Ошентсе да муну талкуулап көрсө болот, деген ал. Орусиянын ички иштер министрлиги 25-июлдагы билдирүүсүндө мигранттарды экстремизм окуяларына, коомдук тартипти одоно бузууга жана санкция берилбеген каршылык акцияларына катышууга байланыштуу айыптаган. Булак Коом Чекит пресс. Оренбургтан кыргыз жарандары 43 автобус колонна менен келе жатат. Орусиянын Оренбург областынан Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштер Кыргызстандын жана Казакстандын тышкы иштер министрликтери тарабынан Казакстандын аймагы боюнча кезектеги транзиттик коридор берүү жөнүндө жетишилген сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ишке ашты. Республикалык штабтын маалымдашкандай, Россиядан Кыргызстандын жарандарын кайтарып алуу бир нече этаптык автобустардын колоннасы менен жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын жаранынан турган 20 автобус колоннанын биринчи партиясы кечээ күнү 4 августта кечки убакта казак-кыргыз чек арасынан өткөн. Учурда ал Казакстандын аймагында Кыргызстанды карай келе жатканы маалым. Ошондой эле 1356 Кыргызстандын жаранынан турган 23 автобустан турган колоннанын экинчи партиясы 5 августта Казакстан менен Россиянын чек арасынан өтүп, учурда ал Казакстандын аймагында Кыргызстанды карай келе жатканы маалым. Булак медиа центр. Эксперт: июлдагыдай абал Кыргызстанда октябрда кайталанышы күтүлүүдө. Күзүндө Кыргызстанда биз июль айында күбө болгондой оорунун туу чокусу кайталанышы күтүлүүдө. Бул туурасында доктордун сөзү Слова доктору долбоорунун эфиринде профилактикалык медицина илимий өндүрүштүк бирикмесинин алдындагы республикалык жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө илимий практикалык борборунун эпидемиологу Алексей Кравцов айтып берди.
Анын айтымында кыргызстандык эпидемиологдор Оксфорд университетиндеги коллегалары менен бирдикте өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды божомолдоону кайрадан кайталап анализдеп чыгышкан. Ал анализ так көрсөттү. Оорунун туу чокусуна биз болжол менен октябрь айында жетебиз. Эгер эч кандай чараларды көрбөсөк, анда төмөндөө жылдын аягында же келерки жылдын башында башталат. Ошондуктан объективдүү түрдө даяр болушубуз керек. Экинчи толкун, экинчи туу чоку дегенибиз күзүндө өтөт. Ал ОРВИ менен грипптин сезонуна туш келет. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга даярданып жатат. Гриппке каршы вакцина сатып алууда. Анткени жугуштуу инфекциялардын аралашып кетиши оорунун оор түрдө өтүшүнө алып келет, деп белгиледи ал. Биринчи белгилери боюнча ОРВИ же грипптен коронавирусту айырмалоо өтө татаал, деп кошумчалады Николай Кравцов. Оорунун башталышы жөнүндө айта турган болсок, анда специфика туура келбей турган белгилерди көрөбүз. Баш ооруйт, дененин табы көтөрүлөт, дене сыздап ооруйт, деп кошумчалады эксперт. Булак Абал Чекит, KG.